Бул Иса. Салам балдар. Жерде жашаган адамдардын баарын куткаруу үчүн келген куткаруучу. Ал баардык адамдарга Кудай жөнүндө айтып берген. Анан дагы ал ооруп жаткан адамдарды айыктырган. Ал аябай көп кереметтерди жасаган. Бир жолу ал чоң толкундарды токтотуп койгон. Өлүп калган адамдарды тирилткен. Иса кайда барбасын, баардык жерде аны көп адамдар ээрчип жүрүшкөн. Бир күнү ал чоң керемет көрсөткөндөн кийин окуучуларына кайыкка отургула да аркы жээкке бара бергиле деди. Анан ал элдердин баарын узатып койду да тоого жалгыз өзү сыйынууга чыкты. Окуучулары болсо кайык менен жээктен алыстап кетишкенде коркунучтуу абалда болуп калышты. Шамаалда толкундар көтөрүлүп, алар коркуп эмне кылаарын билбей калышты. Бир маалда эле аларды көздөй суунун үстү менен басып келе жаткан Исаны көрүштү. Аны көргөндө алар абдан коркуп кетишти. Алар бир көрүнүш көрүп жатабызбы деп аң-таң калып турушканда Иса Коркпогула, деди. коркпогула. Бул менмин, коркпогула. деди. Петр ошол замат Теңир, бул сен болсоң, мени да суунун үстү менен сага басып барганга уруксат берчи. деди. Иса ага Басып кел. деди. Петр суунун үстү менен басып жөнөдү. Ай, суунун үстүнөн басып баратам. Бирок тегерегиндеги чоң толкундарды көргөндө Петр коркуп кетти. Анан чөгө баштады О, Теңир, мени куткар. Мен чөгүп баратам. деп кыйкыра баштады. Ошол замат Иса аны суудан сууруп чыгарып, Ишенимиң аз. Эмнеге менден шектенесиң? деди. Анан алар кайыкка киришкенде, ошол замат шамаал басылып, толкундар тынчып калды. Окуучулары ага ийилишип, даңкташып, "Сен чынында эле Кудайдын уулу, Машаяк Исасың" дешти.